Турцияда bir kişi meçit salgan eken, al meçitin atı Ka'anni akaltul inab деген аты ушундай экен. Жүзүм жегендей болдум деген экен аты. Бул окуясы мындай болду. Bir kişi 2 kilogram аябай жакшы жүзүм алып аялына бериптир дагы. Сыртка bir иштер менен чыгып кеткен экен. Келип жүзүмдөн калысы, жүзүм калтыр баардыгы жеп коюштур да булар. Ой келиптир. Булар мен тирүү кезинде мени ойлоп алгандан кийин, өлгөндөн кийин баланы ойлойбу булар мени. Ушул ой келиптир да. Кой деп өлө сыра баягы недвижимость деп коебуз го. Кыймылсыз мүлктү саткан офиске барып. Bir жери бар. Мечит салган. Жери бар, канча акча? Мына счетунан которуп аша. Строительный компания канчага курасың? Канча убакта курасың? Мына акчасын бер. Сыраз барып бүтүрүптүр, үйүнө келиптир. Үйүнө келип анан айтты, каякта жүрдүңүз? Жок, тияк сурап калдым. Ушул адам мечит салдырып атат мени. Не болду эле? Анан аялына айтып берди аны. Сиздемде ушундай мага ой келди. 2 килограмм эң жакшы жүзүмдү койсоң, мени ойлоп кичине да калтырып койбосуңар. Тирүү кезимде силер мени ойлоп алгонуңар, мен өлгөндөн кийин баланы ойлойсуңарбы? Ошон үчүн мен кой өзүм өлгөндө мурда иш кылып калайын. Өзүмдүн камымы өзүм жеп алайын эртерээк. Булар мага бир нерсе кылып бергиле эмес булар. Деп тиги мечитти салдырып бүтүптүр. Анан ошо мечитке ат коюптур. Жүзүм жегендей болдум деген. Мечиттин аты жүзүм жегендей болдум. Кандай экен? Бүгүнкү күнү бар Турцияда 400 жыл болуптур. Ошо мечиттин курулганына канча? Таксырлай биз да жүзүм жегендей болайлы кичине. Кандай дейсиңер? Аркадан үмүт кылбаңыз. Эми жакшылык болуп калсын го эми, жакшылык болуп калсын эми мындай. Бирок өзүбүздөн калбайлы да акалар. Өзүбүздөн калбайлы. Адам өлгөндөчү периштелер дагы келет, туугандар дагы келет, билесиңиз? Периштелер айтат: "Мада каддама". Туугандар айтат: "Мада аххара". Периштелер айтат экен: "Бул алдыга ахиретине не жиберди?" десе, туугандар аркага не дүйнөнү таштады дейт экен. Периштелер не дейт экен? Алдыга не жиберди? Садака жибердиңизби? Садакаңыз сизди күтүп алат тиякта, таксыр. Орозоңуз, намазыңыз, зекетиңиз, ажылыгыңыз, умраңыз, даватыңыз, дуаңыз, Кураныңыз бизди күтүп алат. Тияктан күтүп алат. Амал күтүп алат, кабырда күтүп алат, ахиретте күтүп алат, пилсиротто күтүп алат. Ошон үчүн алдыга амалдарды жиберип калайын. Периштелер айтат экен да, алдыга бир нерсе жиберди беле деп. Туугандар келип айтат экен, аркадан эмне таштады? Бул алдыга эмне жиберди деп суроо берип атса, туугандар аркага эмне таштады? Сиздечи, сизде. Кабырда эмес, өлгөн түнү эле сизди таштап коет бардыгы. Тияка жете эле өлөсүң го, баарыбыз да өлөбүз да. Ошо түнү эле сизди таштап коет. Бирөө жатпайт сиз менен. Бирөө жатпайт. Баягы азыр эркелеткен, күйүп ата, саар кеч, ушуларды багам, окутам деп эле жанталашып, ар ким менен урушуп жүрөсүз. Бирөө жатпайт булардын сиздин менен. Аялыңыз деле мен дайыма айтып жүрөм, 30 жыл, 40 жыл сүйүшүп жүрдүңөр. Bir түн жатып койбойсуңбу? Жок. Bir түн жатып койсоң, будан кийин жата албайсың. Жатып ал акыркы жолу. Ушул ойдон кыяматта көрүшөсүңөр. Жок, жатпайм. Жок, жатпайм. Бу дүйнөдө эле таштап атат. Ахиреттечи? Кабырга баргандан кийин. Үстүбүзгө топурак эле башка эчтеке эмес. Биз ал күндү унутпай жашасак, адам болобуз. Оңолобуз. Ошол күндү унутуп жашасак эле айныбыз, бузулабыз. Бул пайгамбарыбыздын чечими ушундай. Бул айтылбайт, биз бизге айтып жүрбөсөк, аны ким айтат аны? Бул акыйкат да. Нафсы каалабай айтат, бирок акыйкат да. Акыйкат. Ошон үчүн иншалла мына кийген булардын баардыгын алып калышат. Мындан баарын чечип калат. Саатты чыгар.